Мен Эльмира Шарипова, Бишкек шаарында турам. Бул келечек жөнүндө 2 жыл мурун уккам да. 2 жыл мурун угуп, бирок ишенген эмесмин, ишенбей. Эми каяктагы неме деп кетип калгам да. Андан кийин 2 жылдан кийин кайра угуп, анан ушул жака келишке туура болду. Анан келип ушул жерден документтеримди өткөрдүм. 2021 жылдын январында өткөргөм документти, 10 январларда. Ошо анан 4,5 ай дегенде келди го дейм, орчу этим. Эми ал ишенимге тиги телевизордон көрүп аттым, рекламалардан, немелерден көрүп, бияка келип таанышып кеткенден кийинчи. Ошондон кийин анан документимди өткөрүп ишенишке туура келди. Анан бирок алганга чейин деле ишенбейт экенсиң да. Бир кайсы апрелдин аягындагы ошол убактарда мага сүйүнчүлөштү. Очеретиңиз келди, келип алыңыз депчи. Анан үйдү карай бериңиз деп. Мага чейин деле карап аткам үйлөрдүчү. Эми үй караш кыйын экен. Анан улам тигинисин карайм, мунусун карайм. Ошол анан өзүбүзгө ылайыктуу болгон, өзүбүзгө жаккан үйдү алдык. Первомайский районго кирет, пригородныйдан жеңиш конуш экен. Жер там 4 бөлмөлүү, ванна туалети бар ичинде. Условиясы бар да, 4 соток жери бар экен, ушу огороду бар. Благоустроенный этаждардан алайын деп, бирок аяк деле жаккан жок. Өзүмө туура келген ушу жер там болду. Башка деле толтура үй карадым, кайра элечи, бай документ бүткөнчөчү. Кайра эле аларда деле ошондой көйгөй болуп туруп алды да. Мисалы үчүн, ошондой эле документтер жок. Анан кайра эле айланып келип ошол үй болуп калды. Эми буйруганы го, баягы Кудай тааланын буйругунан. Мен 2 миллион 800гө жазылгам. Ошонун тегерегинде үйлөрдү издедим. Алгачкы төлөмдөрүңүз канча болду? Алгачкы төлөм жанагы 25%. 700 миңди төлөдүм. 700 миңди. Анан кайра 120 миң беле ошонусун төлөдүм. 112син төлөдүм. Мен ал жазылган суммадан бул азыраак акчага түшүп калды да. Мен сүйлөшүп, хозяиндар менен сүйлөшүп түшүрдүм. Эми мен биринчи эсептеген боюнча 19.500ден төгөсүң деген. Азыр болсо мен 17 миңден төгөм да ай сайын. Ошондой болду. Жанагы сумма азайгандыгы үчүн ошондой болуп калды да. Жана 2000 сом кошулгандан кийин. 2000 сом кошулгандан кийин. 10 жылга эле сиздики же? Жок, 9 жыл 4 ай, 6 айга дейм ошондой. 9,5 жыл болуп калды ошондойго бөлүндү. Мен ошо үй издеп жүргөндө эле көп үйлөрдү караганда ошондой келечек деп айтсам эле көбү түшүнбөйт экен да. Алар деле айтып атты. Ой, ал деген эмне, каякта неме, билбейбиз. Мындай эле сатып ийгениз жакшы дейт. Мындай эле сатып ийгениз жакшы депчи. Анан дагы ошо көбүнчө эле үйлөрдүн азыр документтери туура эмес экен да. Ошо негизи сатаардан мурун ошо документтердин баарын тууралап койсо, анан алуучуга дагы кичине жеңилдик болотпу деп ойлойм да. Ошо көп үйлөрдү карасам ошондой документтери. Жакшы, баары ойдогудай бүттү. Мен бул келечек компаниясына аябай абдан ыраазымын. Тиги кыз алуучу, сатуучу деле аябай ыраазы болуп атат да. Чын эле баягы мен деле биринчи укканда, 2 жыл мурун укканда ишенген эмесмин деп атпаймынбы. Андан 2 жылдан кийин угуп алам, ишенип баягы көрүп отурбайм. Анан азыр деле ишенбеген адамдар көп эле негизичи. Азыр адамга адам ишене турган заман эмес да. Анан бирок чындыгында болуп аткан мындай кандайча мындай чын иш жүзүнө ашып атат да. Баягы ойлогонубуз небебиздин баары иш жүзүнө ашып атат. Үй алалы деп ошо жака келдикпи, ошо үйдү алып атабыз. Кичине терпение керек. Ооба, кичине терпение керек, анан баягы ишениш керек. Бирок мен баягы бияка келип жанагы 700 миң акчаны төккөндө сарсанаа болуп, мындай неме болуп кон жокмун да. Келип эле мындай төгүп небетсем тиги эл аман күлдү. Эмнеге мынча акчаны төгүп атасыз, кичине эле төкпөйсүзбү депчи. Ишенесизби, ишенбейсизби деп. Жок, мен бар ишенип келдим да, ошон үчүн төгүп атам дедим. Ошо.